Assalamu alaikum, біздің YouTube каналымыздың атталуучылары. Word бойынша 9-cı сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз үстіңгі менюда формат деген бір бөлім бар, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Формат бөлімі біз иштеп жатқан документибизге сүрөт же кандайдыр бир башка бир нерсени кошкондо пайда боло турган бөлім. Мынакей сүрөттүн үстүнө басканда бул жерде справканын жанында формат пайда болуп калды. Сүрөттөн чыксак, формат жок болуп кетет. Кайра басабыз. Формат бөлүгүн мынакей работа с рисунками деген жазуусу менен чыгат. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, изменение дегени бар. Бул жерде ошол сүрөттүн өңү, түсү, ушул сыяктуу нерселерди өзгөртүүгө болот. Биринчи эле турган удалить фон дегенди бассак, фонду удалить этип салды. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бирок албетте сүрөт менен иштөө үчүн Word эң идеалдуу программа эмес. Бул Adobe Photoshop деген программа аркылуу иштесек болот. Photoshop боюнча дагы бир сабагыбыз бар, аны көрсөңүздөр болот. Ал жөнүндө да толугу менен видеолорду чыгаруунун аракетин көрөбүз. Азырынча сиз бул жерде үстүндө чыгып аткан ссылкадан аны көрүп турсаңыз болот. Ал эми азыр удалить фон кылгандан кийин сохранить изменение десек, мындай кылып абдан бир ыңгайсыз кылып удалить этип салат. Муну кайра артка алуу үчүн биз бул жерден отменить дегенди бассак болот, же болбосо клавиатурадан Ctrl+Z, Ctrl+Z баскычын бассак, бул кайра артка алат. Демек биз Word'то кандайдыр бир сүрөттүн фонун ойдогудай удалить эте албайт экенбиз. Андан кийин настройки деген бар. Бул жерден дагы ошол өңү түсүн, яркосттарын, резкосттарын туураласак болот. Өзүбүздүн ыңгайыбызга карап бул жерден бирөөсүн басып тууралап алсак болот. Свет дегени бар. Кыскасы бул жерден өзүңүзгө жаккандай бир нерселерди тандап алсаңыз болот. Негизи жана да айтканыбыздай бул сүрөт менен иштөө үчүн Word бул эң ыңгайлуу программа болуп эсептелбейт. Ошон үчүн бул жерлерде көп деле өзгөрүүлөрдү кылуунун зарылчылыгы жок демекчимин. Изменение бөлүгүнөн кийин стиль рисунков деген бар. Бул жерде дагы ошол иштеп аткан сүрөтүбүзгө кандайдыр бир стилдерди кошуу үчүн колдонсок болот. Кандайдыр бир рамка кылып алсак болот, мындай кылып өзгөртүп алсак болот. Булар дагы көбүнчө слайд жасоодо же болбосо ушул Word'дун ичинде дагы сүрөтүбүзгө кандайдыр бир стиль кошууда колдонсок туура болот. Андан кийин көргөнүңүздөрдөй замещающий текст деген турат. Муну бассаңыздар, бул сүрөттү көчүрүп алганда сүрөт каяктан келген, сүрөт тууралуу бул жерде маалымат бар. Сүрөттү койгондогу баштапкы сүрөт менен кошо келген ошол текстти, сүрөт каяктан алынган, эмне болгон дегендей сүрөт тууралуу маалымат. Бул жерде өзүңүз каалагандай кылып өзгөртүп алсаңыз болот. Word'дун эмблемасы деп жазып койдук. Кайра келгенибизде ушундай болуп көрүнүп турат. Же болбосо муну өчүрүп салып, дагы бассак, Word'дун эмблемасы деп биз жазган текст чыгып калат. Бул бөлүмдө эң эле башында положение дегени бар. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, мына сүрөттүн кайсыл жеринде турушун кааласаңыз, беттин кайсыл жерине сүрөттү койгуңуз келип жатса, ошону тууралап аласыз. Бул жерди негизи биз көп деле колдонбойбуз. Анткени бул сүрөттү биз өзүбүз каалаган жерге коюп алганыбыз дагы дурус болот. Бирок сизге ушул жердеги керек болуп жаткан болсо, анда ушуну басып койсоңуз, сүрөт ошол жерге барып туруп калат. Андан кийин обтекание текстом деген бар. Ушул жерде биз көбүнчө бул по контуру дегенди колдонобуз. Бул сүрөттү мындай кичирейтип, чоңойтуп, кандайдыр бир жерлерге жылдырып жүрүү үчүн ыңгайланышкан по контуру деген. Же болбосо в тексте дегенди басып койсок, анда бул мындай жылдырылбайт. Ошол ордунда текст менен чогуу жүрүп калат. Перед текстом, за текстом деген бар. Булардын бардыгын өзүңүздүн ишиңизге ылайыктап жылдырып жүрсөңүз боло берет. Азырынча биз ушул ортодо коюп туралы. Переместить
период деген бар. Кандайдыр бир сүрөттүн артына койгон болсоңуз же алдына койгон болсоңуз, мынакей бул жерде дагы бир сүрөтүбүз бар. Ушуну алып келип алалы. Эми ушул сүрөт бул алдыга турушун кааласак, мынакей переместить вперед дегенди коюп алсак, бул сүрөт алдыга чыгып калат. Муну үстүнө коюп алабыз. Же болбосо кайра бул сүрөттү алдыга койгубуз келип атса, дагы переместить вперед кылып койсок, наркы сүрөт артка чыгып калат. Андан кийин ошондой эле переместить назад дегени бар, область выделения дегени бар, выровнять дегени бар. Бул жерлерин дагы өзүңүздүн табитиңизге жараша колдоно берсеңиз болот. Выровнять по левому краю дейт, мынакей каягынан болсун, правый крайда болсун, бул болсо левый крайда болсун, сол жак четтен болсун дегендей кылып, муну өзүбүз каалагандай тууралап алсак болот. Ал эми азыр болсо биздин акыркы ушул формат бөлүмүндөгү эң маанилүү жана акыркы бөлүм бул размер бөлүгү. Бул жерде обрезать деген бар. Ушул обрезать аркылуу биз өзүбүздүн сүрөтүбүздү кессек болот, башка нерселерди кылсак болот, пропорциясын туураласак болот, мисалы кандай болсун, ошого жараша кетет. Ага чейин мынакей размери бул жерде жазылып турат, 4,58 12,5 см экен сүрөтүбүздүн өзү турганы. Биз иштеп жаткан A4 барагы өзү туурасынан 21 см, тигинен 29,7 см болуп эсептелет. Ушул сүрөттү мисалы туурасынан толугу менен каптап турушун кааласак, мына туурасы бул жагы, тиги бул жагы, туурасын ушул жерде келип 21 см деп Enter баскычын бассак, мына сүрөтүбүз бетти толугу менен каптап калат. Каалагандай размерде өзгөртсөк болот. Эски абалында турсун, азыр кичине. Обрезать деген бөлүгүнөн мисалы могул жердеги ашыкча фондорду кесип салуу үчүн муну колдонсок болот. Мындай кылып алсак болот. Же болбосо кандайдыр бир фигура менен кесүүнү каалап атсак, дароо эле ошону менен кессек болот. Мындай каалап атабыз. Же болбосо пропорциясын дагы туураласак болот, мисалы 2-3 болсун, 3-4 болсун. 3-4 размеринде болсо мындай көрүнүп калат экен, ал дагы болбойт бизге. Андан кийин дагы залить дегени бар, upside дегени бар. Мындай кылып алсак болот, же болбосо мындай кылып алсак болот дегендей өзүбүз каалагандай бул нерселерди колдонсок болот. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, эгерде бул видео жаккан болсо, лайк басып, каналга катталып, видеону башкаларга жөнөткөндү унутпаңыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Өзүңүздү жана өлкөбүздү өнүктүрүүгө салым кошуңуз.